тәуелсіз мемлекет болгонубузга толтура 30 жылдын жүзү толду. Ала Таянтын эл чогулуп, майрамдык маанай абдан жакшы. Анда эмесе кызыктын баары алдыда бизден алыстабаңыздар. Кыргызстан мен үчүн жүрөгүм түпкүрүндөгү мекен. Кыргызстанга ачык асман, тынччылык, эли оорубасын, ар дайым аманчылык, токчулук өнүгүүнүн үстүндө болсун. Чынчыл адамдар, анан жаңы кадамдар боло берсин. Майрамыңыз. Жаш балдар гүлдөп атат, ойноп атат, мунун баары биздин келечегибиз. Келечегибиз кызым. Анан куттуктарым президентибиз аман болсун. Баары жакшылык болсун. Толук исламдарды унутпак керек да, унутпак болсо бүт болот. Кыргызстан бардык мамлекетин бүгүнкү 30 жылдык эгемендүүлүккө куттуктайм. Кыргызстан тынч болсун, мындан бери өнүгөбүз. Негизинен кандай айтасыз бул майрамда? Быйыл кысы кичине необычныйраак, как круглый дата болуп атат. Абдан жакшы тоздуп атат. Анан двойной праздник болуп атат мен үчүн. Кыргыз эл артысын алып атам быйыл. Болсун, амырсын. Калуу тилек айта кетсеңиз. Кыргыз элинде тынчтык болсун, элибизде аманчылык болсун, токчулук болсун, асманыбыз ачык болсун. Сырткы душмандардан Кудай сактасын. Маанайыбыз абдан жакшы. Эмнегедир бул баягы эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болгондуктан абдан бир башкача толкундоолор болуп жатат. Элибизде абдан кубанычта, өзүңүздөр да байкап жатсаңыздар керек. Эртеден баштап площадьда, коомдук чоң жайларда адам батпайт. Бул да болсо мен ойлойм баягы элдин кубанычы, сүйүнүчү деп. Анан ошондой эле албетте өзүңүздөр көргөндөй эле ушундай чоң даражалар, чоң баягы бийик кандай айтсам сыйлыктар уже берилейин деп атат. Кудай буюрса аталды. Ошол атам Расул Маматкулов эл артисти намына татыды. Ошо абдан кубанычтабыз. Үй бүлөбүз менен ошондой эле башка дагы биздин эң жакшы көргөн, сыйлаган, урматтаган эжекелерибиз, агаларыбызды чын дилимден куттуктайм. Ушундай эле ар дайым эле баягындай таланттарыбыз, биздин залкарларыбыз өз мындай кандай айтсам өз сыйын, өз урматын өз убагында көрсүн демекчимин. Ошого кубанычтамын. Кыргыз элиме тынччылык, бейпилдик каалайм. Ден соолук ар бир жаранга. Анткени ойлойм, ден соолук болсо бардыгын жеңебиз, бардыгын аракеттенип кылууга даярбыз деп. Майрамдык маанай 5 кошу менен эле. Негизи кандай айтасыз бул майрамда? Негизи эле биздин ар бир майрам ушул жерде өтөт да. Мейли эгемендүүлүк, мейли 8 мейли жаңы жыл биздин жумушубуз ушул жерде. Биз майрам тартуулайбыз дайыма. Анан бүгүнкү албетте экесе, себеби биздин эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы болуп атпай чоң бир даталуу маарака болуп атат. Бүгүн бир башкача дем менен ырдап атабыз, Кудай буйрса дагы. Кыргыз элине калуу тилек айтып кетесиз. Эме кыргыз элинде биринчиден майрам менен куттуктайм. Ушундай мындай даталуу күндөрдү далайын өткөрөлү. Эми ушу 30 жылдыкта ушуга чейинкиде баягы кыйынчылык болду, кубанычтуу күн болду, жакшы күн болду, жаман күн болду, оор күн болду. Бирок ошонун баарын жеңип чыктык. 30 жыл өттү. Мындан кийин кадамдар ар бир жыл сайын ушу Кыргызстан өркүндөөнүн, өсүүнүн, жаркыраган бир дүркүрөгөн Кыргызстанды көргүм келет. Жана ниет кылам, телек кылам. Бүгүнкү майрам кут болсун кыргыз элине. Эгемендүүлүк 30 жашка чыгып отурат. Бул баарыбызды сүйүндүргөн, кубандырган майрам.
кыргыз элим ушул 30 жаштан кийин эми жакшы, таза, ак жашасын. Элин майрамы менен куттуктаймын. Сезимдер кандай болот? Сезимдер баары бир өз күчүң менен, өз мээнетиң менен жеткен оокат бул жүзүң да жарык болот, таттуу да болот деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, бар болуңуздар майрамыңыздар менен. Кандай сезимдер сезимде болуп атасыз? Өтө кубанычтамын. Бул сыйлыкты дайыма айта берип, мен кулагым көнүп калган экен. Бүгүн болсо ушул сыйлыкты алган менен бул сыйлык элимдики. Мына бүгүн кош майрам мен үчүн. Эли журтубуздун, Кыргызстаныбыздын 30 жылдык эгемендүүлүктүн бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Элиме тынччылык болсун, тоокчулук, ылайым бакыт, байлык болсун, эч ким оорубасын. Бардыгыңыздарды чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктайм. Dişlerim barbaram sen, kalbinde yürekte arnavum sen, baktım o sezeminde.